Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанилүү маегибиздин кадырман коногу Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев. Маекке көңүл буруңуздар. Саламатсызбы, Исхак мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Адаттагыдай эле биздин акыркы күнкү козголуп жаткан темаларыбыздын бири бул өлкөдөгү саясий абал. Ошол өлкөдөгү саясий абалга бир өзүңүздүн көз карашыңызды айтып кетсеңиз. Абал оңой эмес. Bir жылдан кейін шайлоо келет Жогорку Кеңешке, анан ошол карата арканда иш аракеттер байкалып атат. Элдин алдында партиялар активдештирип барган сайын эле күчөп кетет бул жумуш. Анан бүгүнкү күндө айрым саясатчылардын жасаган кадамдары коомчулукка бир аз мындай кыймыл бере баштады да. Бул мен мурунку президенттин активдештиргөнүн айтып атам. СДПК партиянын ичинде дагы башка саясатчылар деле мамлекетибизге келебиз, активдүү катышабыз деген ой пикирлер бир аз саясий турмушта кыймылдар башталды деп айтсак болот. Ал эми айрым учурда жанагындай ультиматум сыяктуу элди чыгарабыз аянтка деген ошондой деле чакырыктар болуп атат. Эгерде биздин талабыбызды аткарбасаңар, анда биз элди чыгарабыз деген талаптарды угула баштадым. Сиздин пикириңиз боюнча ошо бүгүн элди чыгарып кайра чаңдып койгонго кереги барбы же жок? Мындай да, элди чыгарыш кереги жок деген бул жалпы эле түшүнүк. Бирок эгерде аткаруу бийлик же жалпы бийлик ушул элдин көйгөйүн тез арада чечпесе, эгерде жана коррупциялык кылмыштар уланып кете берсе, эгерде турмуш оңолбосо, эл чыгууга даяр болот. Ошондуктан биринчи кезекте аткаруу бийлик так иштеп туруп, алдына койгон максаттарга жетиш керек. Жумуштарды аткарганды көрсөтүш керек да. Ошондо эгерде жеке адамдын турмушу бир аз болсо да оңолуп кетсе, ошондо андай саясий негиз болбой калат да. Ошондуктан экинчиден эми каалайбызбы, каалабайбызбы? Ар бир саясий партиянын, ар бир саясатчынын артында колдогон топ бар. Партиялаш болобу, жердештер болобу, тууган болобу, достор болобу. Алар баягы саясий күрөш башталганда сөзсүз анын жанында турушат, аны коргогонго жана колдогонго даяр болуп турат. Бул эми Кыргыздын турган иши деп айтсак болот да. Ошондуктан мындай коркунучтар ар кандай учурда пайда болот. Анан тышкары эң көйгөйлүү бизде Кыргызстан кичинекей саны боюнча мамлекет болгондуктан биз эл аралык турмушта чоң мекемелердин ортосунда кандай бир оюн площадкага айланып кетишибиз мүмкүн да. Айрым мисалы үчүн башка чоң улуу мамлекеттер бизге кандай бир процесстерге тездетүүгө же токтотууга аракет жасашы мүмкүн. Бүгүн биздин мамлекеттин ичинде жана ички саясатыбызда коомчулуктардан кооптонуу пайда болуп, эртең кандай болот деген бир күмөн менен турабыз. Ага карабастан дүйнөлүк серепчилердин байкоосуна караганда бул жалгыз эле биздин мамлекет эмес, көп жерлерде ушундай бир туруксуздук болуп жаткандыгы айтылат. Буга сиз кандай маани бересиз? Мына бүгүн сиздерге келе жатканда интернетте карасам, Судан деген мамлекетте аскер переворот болуп атат да, бийлик алмашуу. Булардан туура байкадыңыз, бул дүйнөдө өзгөрүүлөр кетип атат да. Дүйнөдө баягы улуу Америка Кошмо Штат, Россия, Кытай, Индия таасирлери өзгөрүп атат. Демек алардын баягы мамиле таасир бере турган зоналар өзгөрүп атат да. Анан коомчулукта ушул тиреше менен байлар акча табат. Канчалык согуш көп болсо, ошончолук аскер кызматкерлер иштетет, ошончолук аскер продукциясы пайда болуп калат, керектүү болуп калат. Ошол себептен дүйнөдө ушул процесс кетип атат. Мен айтып кетейин, биздики 6 миллион 200 миң калкыбыз болгондо, биз мындай өтө деле башка мамлекеттердин кызыкчылыгы болбогон күндө деле биздин жайгашканыбыз, орношконубуз өзү Кытайдын 1000 километр жалпы границасы болгондон кийин, чегарасы болгондуктан сөзсүз бул жерде саясий геополитикалык оюндар болушу мүмкүн. Дүйнө өзгөрүп баратат. Мисалы үчүн Европаны карасак, Африканы карасак, Азияны карасак, бардык жерде өзгөрүүлөр болуп атат. Бул жалпы 21 кылымдын белгиси болуп атат. Бул мен ойлоп атам, жалпы капиталисттик системанын мындай кемчилиги, келечеги жоктугунун белгиси болуп атат. Барып эл наразы болот да. Себеби 100% эл эч качан бай болбойт да. Демек 2% эл бүткүл дүйнөдөгү байлыкты кармап турат, 98 иштеп атат. Ошондуктан бул бүткөн процесс болот. Мындай учурда анда башкаруу күчтөр көңүлдү алаксытыш үчүн башка тармакка же башка мамлекетте жана тирешени күчөткөнгө аракеттер болот да, турган иш. Ошондуктан биз кичинекей мамлекет болгондуктан, экономикалык жагынан көз карандуу мамлекет болгондуктан биз кичине өзүбүздүн саясатыбызды ошол нерселерди эске алып туруп,
бирок ички турмушубузда көптөгөн мындай моюн бербешибиз керек деп атам. Биз өзүбүздүн жолубузду издешибиз керек. Сөзүңүздө калет жок. Андан кийинки сурообуз мына сиз жогоруда айтып кеткендей, бул биздин ички саясатты оңдоо үчүн мен билишимче сиздин атаңыз Абсамат Масалиев иштеп турган маалда ал кишиге деле бир топ учурда элди көтөрүү же болбосо элдин талабын аткаруу, эл ал киши тарап болуп ушундай бир сунуштар түшкөн учурда дагы ал киши дайыма кемеңгерлик менен акыл калчап, Кыргызда ынтымак деген бар, намыс деген бар, улууну угуу деген бар, кеңеш өткөрүү деген бар деп жалпы кеңешип туруп көп учурда ушул нерсенин бардыгын ынтымак менен чечкен деп айтышат. Ал эми бүгүн биз антсек болбойбу? Жана дагы бир жакшы сөз бар, этегиңе карап, төшөгүңө карап бутуңду сун деген. Биздин мамлекет же бир чоң державалардай болбосок, же болбосо биздин абдар курч аскер күчүбүз болбосо, же болбосо биздин бүгүн эмне деген жарандарыбыз мигранттык кылып чет жаккада жүрөт, толук бардыгыбыз өз мекенибизде болбогондон кийин биз ушундай бир кеңешүү, кептешүү, улуунун кебин угуу деген нерсе менен чечсек болобу? Эми мындай да, мына сиз атам жөнүндө айтып кеттиңиз, Абсамат Масалиев жөнүндө. Мен бир мисалды айтып кетейин, ушу сиз айткан кадамына. 1995 жылы бүткүл президенттик шайлоо болгондо, ошондо атам биринчи орун алып көпчүлүк эл добуш берген болчу. Бирок Акаевдин аткан мененлери ушул уурулук кылып туруп, ал добушторду тескеринче кылып туруп, 3 күндөн кийин жарыялаган болчу да, Акаев жеңди деп. Ошондо бир топ саясатчылар атам алдына келген, мен күбө болгом өзүм. Келип туруп элди чыгаралы, дүрбөлөң кылалы, кичине тополоң кылалы дегенде атам мындай сөздү айтканда, элди чыгарыш оңойлуу дейт. Анан соготуш кыйын болот. Анан ошо топтолгон элдин арасына бирөөгө кол салса, кандай бир провокация болсо, кан төгүлсө, мага андай бийлик керек эмес деп айткан болчу да. Бул мен өзүм азыркыга чейин эсимде турат ушул сөз. Ошондуктан бул саясатчынын деңгээлине жараша болот да. Эгерде кайсы бир саясатчы кан төгүлүп деле кетсин, өлүп деле кетсин адам, мен баары бир бийликке барам десе, бул эртеби кечпи сөзсүз ушундай жооп табат өзүнө мойнунан өтөт. Ошондуктан бул аябай сак болушубуз керек. Биз кичинекей, мен кайталап коем, бул жамандаш эмес. Саныбыз кичинекей калк болгондуктан бири-бирибизди сактап бир аракет кылсак жакшы болмок эле да. Бирок ошондой эле учурда саясий күрөш бул күткөн нерсе, анын жол жобосу бар, бекитилген мыйзам менен. Ошондуктан биз ошол жол менен барып, анан сөзсүз эле көчүрмө кылып Батыш Европа же Американын примерин алып келгенибиз бир туура эмес деп атам да. Биз баардык тажрыйбаларын эсептеп туруп, карап туруп, анан издеп, анан кыргыз элибизге кандай ыңгайлуу деп бир чечимге келишибиз керек. Мага койсо, мен ойлоп атам, социалисттиктен өтөөр жок кыргыз үчүн. Бул жеке менин пикирим, биздин партиябыздын пикири. Ошондуктан муну издеш керек, караш керек. Анан кийин эң биринчи негизде бүгүн мына президент сүйлөгөндө деле бир негизги оюн айтпадыбы? Ынтымак менен жашасак жакшы болот эле деп. Ну, бийликтин табигаты ушундай, ага талашкан көп болот, күрөшкөн көп болот. Бир гана нерсе ушу чектен чыкпаш керек да. Мыйзамды бузбаш керек. Себеби сен бийликке күрөшкөндө сен башка адамдын укугун деле ойлоп жүрүшүң керек. Сөзүңүз каралжы, ага карабастан бүгүн биздин экс-президент Алмаз Шаршенович абдан курч өзүнүн жеке пикирлерин билдирип, жана коомчулукка деле, бийликке деле бардыгына нааразы болуп жатат. Бул боюнча сиздин оюңуз? Экс-президент сын пикир айтканга жаран катар укугу бар. Бирок анын мындай мүнөзүнө көбүбүз билебиз. Эмоционалдуу берилип кетип, далпылдап сүйлөп коет, анан кийин бир аз убакыттан кийин өзүнө келгенде мен аны айткан эмесмин, башкача айттым эле деген адаты бар да, аны баарыбыз билебиз. Эми мындай болуп атат да, ал өзү көкөлөтүп, чоңойтуп, президентке жеткирген адам менен урушуп кеткенден кийин, ал азыркы иштеп жаткан президент ага мен сага моюн бербейм, мен сага жете элемей болбойм дегенде, ал таарынчы көрүп турат да. Мен мындай түшүндүм. Эгерде Алмаз Шаршенович ушул Сооронбай Шариповичти жылдырып, ал ойлогон болушу мүмкүн. Мен аны президентке жеткиргенден кийин ал мага отур десем отурат, тур десем турат, айткан буйругумду аткарат деп ойлогон болуш керек да. Ал эми президент болуп шайланган адам, анын өзүнүн милдети бар, өзүнүн жол жобосу бар да. Ушул ишке ашпагандан кийин мына байкап атабыз, ушундан бери баягы тиреше деп койсок адашпайбыз. Ушул саясатчылардын ортосунда тиреше болуп атат эми. Сооронбай Шарипович ага жооп берелик, берилген жок. Бүгүн деле кичине белгилеп кетти, баарыбызга чогуш тийгенбиз деп айткан. Бирок ага тең мындай жооп берген болгону менен да. Ал эми Алмаз Шаршенович эмоцияга берилип, ачуулукка берилип, көп сөздү сүйлөп кетиши мүмкүн. Ал саясатчы, ал өзү билет кандай сүйлөгөндү. Бирок экс-президент болгон үчүн анан парламентте эң чоң фракциянын жетекчиси катары баары бир ал кишинин сөзү кандай бир коомчулуктун акыбалына сөзсүз таасир берет да.
Сиздерде кабар болуш керек. Мына саналуу күндөр, саналуу сааттан кийин биздин мамлекетке Кыргызстандын белгилүү инсаны, саясатчысы Өмүрбек Бабанов өз мекенине келет. Бул боюнча пикириңиз? Силерден уктум, журналисттерден угуп атам, келет деп. Келсе келет да. Ал эми баягы ачык айтканда бул кыргыз элинин атасы эмес да, дүрмүнөн кылып дос болгондо эми ал партиялаштар өздөрү чечет да. Колдоочулар партиялаш өздөрү чечет. Ал келсе жакшы болот. Эгер ал илимине, билимине элибизге кызмат кылам деп жумшаса, ал жакшы нерсе. Эгер да бир гана мен бийликке тырмышып төргө чыгам десе, анда башка болуп калат да. Бирок мен эсимде бар, бир жыл мурда ал айткан болчу, мен саясатка аралашпайм деп айткан болчу да. Азыр мына кийин карап көрсөк, ал мурунку президент менен кандай бир келишим негизинде кеткен болчу. Бирок жанагы кылмыш иштерди козгоп, куугунтук башталганда ал кетип калган болчу да. Бүгүн кайтып келем деп, келсе келет. Ошол экс-президенттин козгогон кылмыш иштерин далилдери бар болсо, бүгүнкү күч органдары жана мыйзам органдары эмесмин да. Мисалы үчүн депутат катары, жаран катары жанагы ТЭЦтин модернизация боюнча процессин изилдегенде мен комиссиянын мүчөсү болгом. Ошондо мен байкадым, президент түзмө-түз энергетика министрине жана тышкы иштер министрине буйрук бергенде мындай көрсөтмө берген да, ушуну колдогула, муну ашыргыла деген сөз. Мен пикирим боюнча бул жерде президент өзүнүн укугунан аша чапты. Себеби Конституция негизинде 2010 жылдан баштап президентте аткаруу бийликке аралашканга укугу жок. Бул узурпация, бийликтин узурпациясын белгилеп эсептеш керек. Ал эми канчалык деңгээлде бул кылмыш, аны тийиштүү органдар баалап бериш керек да. Андан кийинки сурообуз, мына бир нече күндөн бери коомчулук жана социалдык баракчалар талкуулап жатат. Бул сунуштун автору катары болуп каласызбы, же бул бир эле сиз эмес, башка дагы бир кошо ошол сиз менен чогуу отурган эл өкүлдөрүнүн дагы пикириби, фракциянын тарашы боюнча? Бул мындай да. Айтып кетели, өткөн жылы 2008 жылы май айында ошондо мен биринчи жолу маселе көтөрдүм. Мен айтканмын, азыркы апрель 2018 жылы апрелде түзүлгөн коалиция туура эмес түзүлгөн. Себеби бизде мыйзамда жазылган, коалиция деген бул фракциялардын бирикмеси. Ал эми 24 апрель өткөн жылда 3 фракция, СДПК, Кыргызстан жана бир бол фракциясы чечим кабыл алышты. Мындан ары биз республикада жүрдүк, коштук деген сөз. Коштук деген болбойт да мыйзамда, бизде андай жок да. Эгерде ушул 4 фракция биригип туруп биз жаңы коалиция түздүк десе, бул туура эле болмок. Булар кошуп атат да. Демек кошкондон кийин кемечеде болот экен да. Андай конституцияда жок, андай мыйзамда жок. Анан ушул маселе мен өткөн жылы май айында сунуштаган болчумун, бирок көңүл бурушкан жок. Анан ал коркунучтуу кадам, айрым депутаттарга барышкан коркушат да. Экинчиден мен октябрь айында төраганын атына кат жаздым. Ушундай туура эмес түзүлгөн, ушуну бир баа берип туруп мага жооп бериңиз десе, ал 5 айдан кийин мага аппараттын жетекчиси жооп берип атат, бул мыйзамга дал келет деп. Демек ошол себептен мен кайрадан ушул маселени козгоп туруп айтып атам да, бүгүнкү күндө мен каршы эмесмин, төртөөңөр бириксеңер бириккиле. Бирок бул мыйзамда болуш керек да. Экинчиден, мына бир жыл өткөндөн кийин СДПК партиянын ичинде тиреше күчүп атканга байланыштуу, 2-3кө бөлүнгөнгө байланыштуу, анда СДПК партияны азчылыкты калтырып койгон. Себеби мындай болуп атат да, коомчулуктан да сиз сөздү баштаганыңызда мурунку президенттин сөздөрү таасир береби берет сөзсүз. Эгерде ушул партиянын ичинде тиреше болсо, анда коомчулукка түзмө-түз таасир берет, түшүнбөстүк болот да. Ошол себептен ал фракция азчылыкта болуп отурарсың да. Анан кызыктуу болуп атат да, мисалы үчүн ал фракция эң чоң фракция саны боюнча. Анан негизи айтканда бул коалициянын көпчүлүгүн түзгөн фракция болуп атат. Бирок ошол фракциянын мүчөлөрү, депутаттар айтып атат. Биз 2 ай бийликке беребиз, эгер оңол болсо, анда элди чакырабыз деп атат. Бул эмне деген сөз? Бийлик өздөрү болуп турса, анан кайсы бийлик алар тапшырма берет? Кайсы бийликти ыдыратат? Кеп ушундай болуп атат да. Ошондуктан эгерде ушунчалык биз оппозиция болобуз десе, анда оппозицияга чыгарып коюш керек. Ошондо чын айтканда биз депутаттар баягы катуу сын пикирлерди бекер албайбыз да мойнубузга. Бүгүнкү күндө СДПК баарын чече турган болуп атат, а бирок жоопкерчилик жалпы жоопкерчиликке тийип атат да. Депутаттар колунан эчтеке келбейт. Таксиге отурса, байлыкка барса, базарга барса, сөгүштүү депутаттар болуп атат да. Бүгүнкү күндө аткаруу бийликтин кемчиликтери үчүн деле депутаттар жооп берип атат да. Мен кайсы жерге барсам, мына жолду эмне үчүн исхаковду койсоңор деп сурап атат да. Мына мектепти жасап бербейсиңер деп сурап атат. Ал депутаттын милдети эмес. Ал өкмөттүн түзмө-түз милдети. Алар айлык алат ал үчүн.
Бирок коомчулук бар бир депутат бар. Эл сайлангандан кийин ага ишенип, арманын айтып, сөксөсөгө турушса урушат. Мен депутаттарга айттым, келгиле анда чыныгы биз өзүбүз коалиция түзөлү. Ошондо сөгүшүп алыппы, мактоого алыппы, ал адилеттүү болот да. Анан жебеген самсага акча төлөп, не кереги бар деп ошондой ой пикир айттым. Ошого байланыштуу мен айтып атам, эгерде биринчиден коалиция башынан өткөн жылда апрелинде туура эмес түзүлгөн болсо, экинчиден СДПК партиянын ичинде тегиши болуп 2-3кө бөлүнүп турса, фракциянын ичинде 3-4кө бөлүнүп турса, анда биз кайра переформатирование кылып туруп, коалициялык көпчүлүк деген чыныгы коалициялык көпчүлүк болуш керек да. Ошондо тең салмактуу жанагы фракциялар кызматташса, кийинки жылдын күзгө чейин балким биз алдыңкы кадам жасамакпыз да. Дагы бир жакшы сөз бар, 5 жылга жөтөлдүн кереги бар эле дегендей, бүгүнкү ушул опурталдуу убакта бизге ошол нерсе керек деп ойлойсузбу же кандай? Ошол коалициянын тарашы, анан кийин бир өзгөрүштөрдүн болушу бизге керекпи же кереги жок? Мындай да, депутаттар деле пенде адам да. Коридордо мындай сүйлөшсөк, көпчүлүк депутаттар туура эле эс калбай кетет да. А бирок добушка келгенде алардын өзүнүн баягы партиялык ички тартып бар, фракциянын ички тартып бар, анан оң жак, сол жак, өлө жак, ылдый жак деген бар. Ошону эске алып, пока кадамга бара албай калса айткандачы. Мен түшүнөм, барбыр мен ишенем, депутаттар деле эртең күндө ойлош керек. Мисалы үчүн эртең шайлоого барганда, элдин алдына барганда айланайын депутат сен өзүңдүн укугуңду коргой албасаң, сен колуңдан эмне келет деген сөз болот да. Өзүңдүн укугуңду пайдаланбасаң, милдетиңди аткара албасаң, сен кантип биздин көйгөйбүз чечесиз деген сөз болот. Ошону эске алып туруп, балким ушул мындай чечкиндүү кадамга барышы мүмкүн деп үмүтүм үзүлө элек. Дагы бир олуттуу нерсе болуп атат. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн бир үй бүлө күйөөс аял ажырашып жатса, аялынан сурап, эмне үчүн күйөөң менен жашагың келбейт десе, ушул акча таап келбейт деген бир причинасы болот. Же болбосо мени көп сабайт дейт, же болбосо башка аялга кетип калды деген бир причинасы болот да, ошонун негизинде ажырашууга туура келет. Ал эми бүгүнкү күндө Алмаз Шаршенович, экс-президент, эмне үчүн бул азыркы президент менен макулдашып иштегиси келбегендигин көп учурда биздин экономикалык жакка дагы айтпайт, социалдык жакты да айтпайт, башка нерсе тышкы саясатты дагы айтпайт дагы, баардык учурда эле Райым Матраимовду мисал кыла берет. Бул боюнча пикириңиз? Бул жерде алар кандай сүйлөшкөн шайлоо алдында мен билбейм, катышкан эмесмин. Кандай нике кылышкан мен билбейм аны. Вактылуу болгон, төбөлүккө болгон мен айта албайм аны. Кандай эреже бекитилген мен аны уккан эмесмин. Ошондуктан алар өлкөнүн мамилеси экөнүн билебиз. Бирок президент кызматын тапшыргандан кийин, жаңы президент келгенден кийин ал төрдө отуруп, сый урмат көрүп жүрсө жакшы болуп калат да. Бирок эми саясатчы ушундай экен да, саясатка кирген киши саясаттан чыгышы өтө кыйын да. Анан жана сиз айтканда Райым Матраимов деп, Райым Матраимов болгондо кичинекей эле бир кызматкер. Аны коомчулукта тем эле баягы дракон кылып таштады, бирок бир да кылмыш иши жок, бир да жоопко тартылган факт жок да. Коомчулук айтып атат, бирок бирөө деле келип мен ушул Райым Матраимов аркылуу акча берип чечтим деп арызы жок болуп атат. Ошондуктан эгерде ушундай сөз болсо, анын четтетүү жол жобосу бар да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Жемен алдап кетти, жемен акчаны жеп кетти деген киши жок. Калыстык үчүн айтып коелу, ал бул жигитибиз Алмаз Шаршенович учурда аябай ишенимди колдонгон болчу да. Андан ишенген киши болчу да. Ал ушул таможня кызматта Кулматов оң колу болуп жакшы иштешкен да. Эмнегедир алар урушуп кетишти, эмнеге тарылып кетишти, мен аны билбейт экенмин да. Бүгүнкү жогорку кеңеште өлкө башчысынын айткан сөздөрү ошол жөнүндө да бир кыскача оюңузду айтып кетсеңиз сөзүнүн аягында. Кандай сөз? Президент бүгүн жогорку кеңешке барып өз оюн ортого салган боюнча. Президентти алданбаш керек. Журналисттер коомчулук күтүп аткан, ал келип туруп азыр же Атамбаев талкалайт, же депутаттар талкалайт, же өкмөт кетет деген балким күтүүлөр болгондур да, бирок президенттин андай биринчиден укугу жок, экинчиден ал даражада мындай майдаланбаш керек да. Ошондуктан мен мындай түшүнөм да, бул жалпы мамлекетте болуп аткан түзүлгөн акыбал боюнча өзүнүн көз карашын айтып кетти. Ушуга барсак жакшы болмок эле, муну кылсак буруу болмок эле. Анан эми ал өзү функция боюнча коргоо органдарынын башчысы болуп атпайбы, прокуратуранын баш жетектейт. Ошолордо эскертип койду да саясатчыларга. Күрөш менен бирок чектен чыкпаш керек деген майында эскертүү деп эсептесек болот. Экинчиден, мен жеке пикирим боюнча ал өкмөттү талап алгыла деген мындай бир көз карашын айткандай болду да. Бул жерде мен кичине ката кетирди, өкмөттү талаш керек, өкмөттү керек болсо кетириш керек, өкмөттү сындаш керек да, иштебесе. Сиз айткандай, иштесе орденди тагыш керек да төшөнү үчүн. Иштей болсо кетиш керек да. Башка иштей турган жигит уландарыбыз толтурат, азыр жашка адамдарды чыгарыш керек да.
Анан кайра ошону жакшы киши эле деп, жакшы адам эле деп болбойт. Жакшы адам болсо да үйүңө келгенде жакшы адам болот да. Устуканды берген, учаны берген, башканы берген, калпак кийгизген, чепкен кийгизген. Ал эми мамлекеттик кызмат деген бул күнүмдүк оор жумуш. Анан аташ керек да. Жоопкерчилик болуш керек азыр. Сөзсүз албетте. Анан бир гана жоопкерчилик дегенде баарыбыз эле баягы кылмыш иштеп атабыз. Андай эмес. Кызматтан бошотуу, кызматтан төмөндөтүү дегенде чаралар бар да. Эгер премьер-министр, азыркы премьер-министр соцфонддо мыкты иштесе, ким айтты аны ордуна койсо болбойт деп. Ошо иштей берсин да. Эгер ушундай маселе болуп калса. Эгер министр милдетин аткара болсо, анда орун басар кылып койсо болот. Ошо төмөндөтүү деген принципте бизде жок. Бизде акыркы 29 жылда кетсең көчөгө чыгасың, отурсаң төргө отурасың деген принцип болуп атат. Андай эмес да. Мамлекеттик кызматкер бул көп жылдан иштеген адам. Анын тажрыйбасын баары бир колдонуш керек да. Демек кызматтан төмөндөтүү, башка кызматка которуу деген принциптер болуш керек да. А бизде канча министр бар, мен эсептеген өткөндө биз бүгүнкү күндө 31 мамлекет башчысын алмаштырдык, өкмөт башчысын эсептейбиз. Анан жүздөгөн министрлерди алмаштырдык. Ал эми аким бөлүм башчылары саны жок да. Бул жакшылыктын белгиси эмес. Эмне үчүн биз сөзсүз көчөгө айдашыбыз керек да. Буга бир себеп бар. Ушул премьер-министр боло калган иши адам эртеси күнү өзүнө эң акылдуу, эң билимдүү деп сезип калат да. Же партия түзө коет, же бир саясий партияда акылман болуп иштеп калат да. Тажрыйбасына мен элиме иштейм десе, анда кайсы кызмат берсе барыш керек да. Андай болбой атат бизде. Мен ойлоп атам, биз мурдагы премьер-министрдин бир тобун иштетсек болот эле. Төмөн кызматтан барса. Ошондо билинет, эгерде чыныгы элге кызмат кылам десе, анда иштейт. Жок, мага жарашпайт десе, анда сага ушу бийлик эле керек деген маанайда түшүнсө болот да. Ошондуктан мен ойлойт атам, ушул кадамдарды барсак деле адашпайбызбы. Маегиңизге чоң рахмат, Исхак мырза. Мындан ары дагы жаңылыктар менен бизнес студия аркылуу коомчулукка бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен бүгүнкү маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.